Biz 13 dekabr günü Bişkekten Moskvaga uçkanбыз. Kompания менен мындайча айтканда алдандым. Алар бизге билетти төлөп берди. Договор боюнча мен 3 ай иштеп беришим керек болчу. 2 айдан ашык иштедим. Бирок билет расходторду зарплатадан кармабайбыз деген. Бизге Бишкектен зарплатаны көп кылып айткан. Бияка келсек андай эмес экен. Анан иштеп мен качып кеттим. Иш оор болчу. Өздөрүнүн оюнан эле болбогон нерселерди айтып, биздин ортобузда жок договорлорду айтып, бизден акча талап кылып башташты. Анан мен качып кеткенден кийин да карызым калган болчу да. Мен аны бербей койсом, эмне болот, бирок алар деле мени алдашты. Негизи шарият боюнча, келишим боюнча канча сомду келишим түзүлгөн болсо, ошол келишимди төлөп берген алар милдеттүү. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадисте келтирет, устанын акысын тери кургаганга чейин төлөп берип кой дейт. Тери кургап калгандан кийин болбой калат. Бул деген сөз кечиктирбе деген сөз. Анан тери десе анан терин карап турганда тердебей деле иштеш мүмкүн да. Анын мааниси иштеп бүттүбү, токтоосуз акысын бер деген сөз. Ошондуктан сиз акыңызды талап кылган акыңыз бар, ошо канча айлык убада кылды эле. Ошол акыңызды бүт баарын айына канчадан. Ошонун эсебин чыгарыңыз дагы, тиякта канча акча сиз аларга карыз болуп калдыңыз. Ошонун өйдө ылдый, орусча айтканда плюс-минус кошумча алымчасын эсебин чыгарып туруп, анан бүтүрүп койсоңуз болот. Бирок алар алдаган акысы жок. Шарият боюнча арам деп эсептелет. Себеби дегенде сиздин убактыңыз кетти, өмүрүңүз кетип атат. Канча ооракерчилик ал жака ишенип кеттиңиз. Балким аяка барбасаңыз ал жака. Бул жактан башка иштерди аткарат элеңиз. Бирок адеп сизден үйрөндөгөндөй, ошондой талаа иштерге барганда да сизге сабак болот. Эртең күнү бала чакаңыз же сиз аркылуу бара турган инилериңизге дагы иштин чоо жайын, документ, иш кагаздарын, иш ордуларын баарын тактамайынча эч качан эч кимди эч жака жөнөтпөй турган инсан болуп каласыз буюрса.